ашказан тырышып приступ бергенде эмне кылуу керек? Эң оболу 37-40 градус жылуулук ысык сууга 1 чай кашык бал кошуп ичиңиз. Андан кийин ошол ашказан тушун сааттын жебеси менен массаж жасаңыз. Сааттын жебеси кайсы жакка айланса, ошол жакка массаж жасаңыз. Мындан сырткары грелкага жылуу суу кошуп, ашказан тушуна коюңуз. Мына ошондо тырышуу кой берет. Мындан тышкары жай дем алуу, башкача айтканда дыхательная гимнастика бар. Бул мурдуңуз менен дем алып, оозуңуз менен чыгарасыз. Мурдуңуз менен дем алганда сиз ичиңизди алдыга чыгарасыз. Оозуңуз менен абаны чыгарганда сиз курсагыңызды өзүңүзгө тартасыз. Жеңил тамак ичишиңиз керек. Куурулган жана ачуу тамактарды жебей турасыз. Жеңил тамак бул кайнатылган тамактарды ичесиз. Андан тышкары гастрит, бул өнөкөй жана курч деген бар, язва желудка деген бар, язва деген асперстик кишки деген бар. Мына ушул ооруларда сиз ар бир 2 саатта жеңил тамак ичип турушуңуз керек. Ачка болуу бул тырышуудан айыктырбайт. Ар бир 2 саатта жылуу, кайнатылган, суюк тамак ичип туруңуз.